Та-дам! Жокко эч ким. Эч ким жокко эфирде. Эч ким жок. Bir kişi girdi. Subota. Salı günleri 2 kişi girdi. 3 kişi girdi. Çıngiz Canıbekoviç. Salam aleykum. Çıngiz Canıbekoviç. Daha kim girdi oldukken? 3 kişi. 5 kişi. Talant Kuşbakov. Salam aleykum Talant Kuşbakov. 5 kişi girdi. Ерлан Бекчерович, Ерланчик, қандайсың балам? Красавчик мой. Ерланчик. Ерлан, тема ККМ. Азым о жерде абдан чоң эме болуп атат. ККМ темасы бар. Кече көп немелерди угуп калдык. ККМ боюнча өзүм да оюмду айта кетейин дедим. Так, Алмазбек Чентемирович, салам алейкум. 9 киши эфирде. Дагы эфирге кирип берсеңиздер, бөлүшүп койсоңуздар эфирде. Так, Мыктар Ашырбеков. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Так, 9-10 киши эфирде. Урматтуу Facebook колдонуучулар. Азыр могу ККМ боюнча көп талаш тартыштар болуп атат. Кыргызстан боюнча бүткүл соода саттык базарларда жалаң элдер чыгып атат. Мен ал элдерди толугу менен түшүнөм, толугу менен колдойм. Эмне себептен дегенде. Азыр ошакта салыктарды баягыдан бери илгертен бери айтып келдим. ККМ негизи керек деп окат. Бирок ККМди киргиз үчүн мындай шарт түзүп бериш керек. Шарт түзүп бермейин. ККМди киргизип эле жөн эле мындай өтөн зордукка салып эле киргизген бул өтө туура эмес. Базарларда, например, барыбыз эле базарларда отурабыз. Ошо базардагылар, контейнердегилер, бар тең эмет алып туруп, булар оптовиктерден алат. Оптовиктерден алып туруп, оптовиктерден алып туруп, анан кичинекей эле мындай эле бир маржасын кошот. Ошону менен жанын багышат. А силер болбой эле ККМди тыгып атасыңар да. Негизи башынан эле айтып келип коеюн. Акылбек Үсенбекович, сиз деген мындай бөлөк планетадан түшкөн адамдайсыз да, бөлөк мындай планетадан да, бөлөк измерениядан түшкөн адамсыз да. Мен сизге башынан эле айтып келдим. ККМди киргизердин астында мына бүгүнкү күнү ар бир телефондор, уюлдук телефондор бар, программалар бар. Ал ККМди сатып алгыла, тигинтикиле, мынтикиле деген бул туура эмес нерсе. Муну ККМди киргиз үчүн биринчи шарт түзүп беришиң керек. Болбой эле тыгып эле келтасыңар. Базардагы саткан ишкер ошол жерде контейнерге төлөш керек. Андан тышкары эмеге төлөш керек. Күнүмдүк турган ордуна төлөш керек. Анан кийин тиги кошкон эле мынчалык эле маржа. Ошо маржага тем эле налогду киргизип эле эми ККМ бул бөлөк, тиякта товары транспортный дагы бир эмеңер, балеңер бар го. Силер бири-бири менен байлап атасыңар. Акылбек Үсенбекович, сиз деген эч кандай гений эмессиз. Экономика тармагында сиз өзүңүздү мындай гений деп ойлоп таап атасыңар. Силер Кыргызстан бюджетин жалаң эле ККМ налог менен эле толтуруш керек бюджет, толтуруш керек бюджет деп эле ушундай бир идиотский бир манияга өтүп алдыңар да. Силердин колуңарда бийлик бар. Мындай эмелерди, совместный предприятияларды баарын ошолорду уюштуруп, ошолордон пайда көрүп, ошол пайданы бюджетке алып келе да. А силер болсо ошо карапайым элден эле эптеп эле бюджеттен эле эптеп эле карапайым элден эле эптеп эле налогдун аркасы менен эле жыйнап аласың. Бул деген генийликке жатпайт. Бул деген наоборот элди кордогонго жатат да. Мен ошон үчүн айтат элем. Могу ККМди азыр
ыңгайлуу шарттар түзүп бермейин, ыңгайлуу шарттарды түзүп бермейин. Анан кийин тиякта мына оптовиктерди, пожалуйста, оптовиктерден алгыла, контрольный касса аппарат киргизгиле. Силерден налоговый кодексиңерди, налоговый отчислениеңерди туурараак оңдоп алсаңар, анан ошону менен мындай түздөп берсеңер, ыңгайлуу шарттар түздөп берсеңер, ошондо ККМди киргизсе болот. ККМ керек, ооба, туура. ККМ абдан эле керек нерсе. Бирок ККМди киргизиш үчүн дагы бир кайталанып кетейин. Ыңгайлуу шарттарды түзүп бергиле. Ыңгайлуу шарттар түзүп бермейин. Силер деген ушундай эле эмелерди күтүп атасың. Мен ошо айласыдан, аргасыдан ошо ККМ боюнча чыгып, суукта ушинтип чыгып, өзлөрүнүн мындайча айтканда коргоп аткандарга түшүнөм. Бирок ККМди киргизиш үчүн дагы бир кайталап кетиш, бул шарт түзүп бериш керек. Бийлик, премьер-министр силер шарт түзүп бериш керек. Шартты түзүп бермейин, ККМди киргизгени болбойт деген мен ошондой ойдомун. Анан кийин дагы бир кайталап кетейин, бюджетти жалаң эле только налогтор менен эле чогулта турган, бул баягы Союз кезинде бир Чиполлино деген мультфильм бар болчу. Ошол Чиполлино деген мультфильмде ошоктан деген бирөө чыгып алып туруп, дем алган үчүн налог төлөшүңөр керек, жан жаган үчүн налог төлөшүңөр керек деген эмеге өтүп атасыңар да. Бюджетти толтуруш жалаң эле налог эмес. Силер деген ошо элге шарт түзүп берип, жумуш орундары түзүп берип, же бир какой-то совместный предприятие. Азыр мына россиялык бизнестердин баары мындай тияктан Россиядан бияка акырынан кирип атат. Ошолорду туура ыңгайлуу эмеге олтуруп туруп, процент откат сурабай, наоборот, ошолу элге берсеңер, ошол эл ошонун аркасы менен мындай, ошол жакта бизнес кылып, ошол жактан эметсе, ошондо асыл. Силер болсо ушундай бир эме таап алдыңар, бюджетти толтуруш үчүн налогду көбөйтүш керек. Налогду чоңойтуш керек. Налог ар бир эмени. Пожалуйста, если силер даже налог ККМ киргизип, ККМ аркасы менен эптеп тыйын таап же учетту туура жүргүзсө, тогда барып туруп таможняңарды карагыла да. Силер деген таможняда кандай ызычуулар болуп атат, эмне деген миллиондор уурдалып атат, эмне деген миллиондорду чөнтөккө салып атат ошо таможняда иштегендер. Ошолорду контролдогула да. Силер болсо ошолорду контролдогондун ордуна силер деген алып туруп карапайым элди кысып атасыңар да. Мына таможняда эмне деген схемалар иштеп атат. Ошол схемаларды карап көрсөң, мына чачың тикеңип турат. Ошол килейген Дордой базар бир жылда төлөгөн налогторду 100 машина менен эле чөнтөккө кетип калат экен. Ошол жерде олтурган элдердин чөнтөгүнөн сыккандан көрө, андан көрө ошол жакта таможняга контролду койгула. Канча кирип атат, эмне кирип атат, ошонун баарын. Ошол жерде таможнядан баарынан келгенден кийин уже по ходу уже билесиңер канча эмне кирген. А силер болсо таможняда өзүңөрдүн туугандарыңарды, анан туугандарыңар болсо итпай чөтпайлардын баарын алып келип алып эле эптеп эле ошол акчаны укташ. Эптеп эле ошол жактан жасаш. Ошон үчүн мына бүгүнкү күнү силер мындайча айтканда карапайым элдер мындайча айтканда кысып атасыңар. Тет жерде контрабанда менен киргизген бийликке таандык жигиттерди алып койсоңор, ошол жерде автоматизированный система учета кылып койсоңор, ошондо туура болот. А силер болсо карапайым элди кыйнап атасыңар. Кыйнабагыла карапайым элди, кыйнабагыла. Алар 10 сомго 2 сом кошуп туруп ошону эптеп жашап аткан элдер. А силер болсо ошолорго ККМ киргизип, еще барып туруп ошол машинкаларды алып туруп, мен ошол машинкалар боюнча, ошо ККМ машинкалар боюнча баарын айтып кеткем. Кайсы бир фирма ошолорду алып келип алып, уже Россияда, Казакстанда эч жерде керек жок болуп калган машинкаларды алып келип туруп, эптеп эле ошол машинкаларды тыгып атасың. Бул бизнесиңерди токтотушуңар керек.
бул бизнес туура эмес. Силер деген Кудайга шүгүр, силер келип аткан мындайча айтканда подаркаңар эле жетет эле, бирок силер деген ошону карабастан тим эле монтип эле кан сорап атасыңар. Мындайча айтканда ККМ боюнча ушу эмеңерди мен ойлойт элем патентный система, пока шартты түзүп бермейм, патентный система бул туура нерсе деп ойлойм да. Азырынчасы андан көрө ыңгайлуу шарттар түзүп берсеңер, анан кийин ККМди киргизсеңер болот. ККМди киргизиштинде дагы бир жолу кайталап кетейин, ККМдин киргизиши бул бир гана тетиги машинка сатып алыш эмес. Азыр прогресс деген кетип атат. Азыр бүгүнкү уюлдук телефон ар бирөөбүздө бар, уюлдук телефон. Илеген программалар турат деген, программалар сатып алып, ошол программаларды алып туруп эле ар бирөө киргизип койсун. Ар бир товарын ошол киргизип коет. Ошол цифровизация деген бекеринен кирген окат эмес да. Баарыбыз күлчү элек цифровизация деп туруп сүйлөп атат. Бирок цифровизация бул туура нерсе. Цифровизацияны азыркы күнү ККМди албай туруп эле момунда уюлдук телефондорго акырын киргизип эле ошону менен учет кылса болот. Ошон үчүн ошондой нерселер киргизип койсоңуз болот. Ошон үчүн Акылбек Үсенбекович, мен сизге дагы бир айтып коеюн, дайыма эле айтып келем. Сиз мындай өзүңүздү гений деп эсептебеңиз. Сиз деген эч качан гений болгон эмессиз. Генийлик ойлогонбуз баарыбыз, о кыйын экен деп. Бирок действительно сизден көрсөтө алган жоксуз. Сиз баягы эле илгерки системага эле өтүп кеттиңиз. Эптеп эле налогдордун аркасы менен эле учет деп. Эми керек болсо течеде Бакмурат деген бир жакшы жигит айтып атат. Даже мындайча айтканда эми кыздарга барыш үчүн дагы контрольный касса алып калышыбыз керек деген сөз болот. Ошон үчүн урматтуу бийлик, силер деген бүгүнкү күнү ушул элдерди камабай, самабай эле, элдер силер дагы митингтериңерге чыкпай эле ушундай бир какой-то обращениялар менен бийликке обращение токтотуп бергиле деп айтып, мындай ызы чуу кылбай, провокацияга алдырбай, бирөөлөр ушу кээрлер силерди балким колдонуп кеткиси келип атат. Ошолорго макул болбой ушу мыйзам чегинде ушундай каттар жазып, бүгүнкү күнү ККМди токтото туралы ыңгайлуу шарттар түзүп бериңиз деп, анан ошо ыңгайлуу шарттар түзүп бергенге чейин силерге налогдон качып аткан жерибиз жок, налогду бир единый ставка кылып бергиле, анан ошол единый ставка менен төлөтүп бергиле, патентти кошуп коюп бергиле деп туруп, азыр ошондой шартка барышка абзел. Анткени деген бүгүн ситуация өтө оор. Дүйнө жүзүндө момундай ситуация оор болуп атканда, 3-чү дүйнөлүк согуштун астында турганда, ошо Кыргызстанда да тынччылык болуп эле, аманчылык ошо ызы чуудан чыгып кетип туруп, элибизди сактап калалы. Өзүнүн гербибизди сактап калалы, гимнин сактап калалы. Азыр мына могу жерден айтылып атат, силер могу туу боюнча айтып кеттиңиз деп. Туу боюнча айтып кетсем, мен ойлойт элем да, бул туу биринчи баягы Кыргызстан өзүнүн независимостун алганда, бул туу алынган, бул герб алынган, гимн алынган да. Ошону менен канча Кыргызстан жакшылыктарга жеткен, жакшы иштерге жеткен, канча биздин спортсмендер ошол туубузду көтөрүп алып, ошол туунун негизинде жүргөн да. Эми ошону деген чоң проблема кылбай, ал эми туудан мындай тик болобу же мындай кыйшык болобу деп туруп андан бир натыйжа чыкпайт да. Эртеңки күнү эле тик болуп калса эле Кыргызстаныбыз тик боюнча экономика өсүп кетмек беле. Же тик болуп калса эле Кыргызстаныбызда тынчтык болуп кетмек беле. Эми ошондонбу? Андан эмес да, андан эмес. Муну деле тим эле койсоңор болмок. Силерге да таң калам, урматтуу Жолдош Акиев, сизге да таң калам. Силер мындай кызык нерсени эметип атасыңар. Силерге что делать нечего айтсаңар, силерге как будто мындай кыла турган ишиңер жок да, кыла турган ишиңер жок. Ошо кыла турган ишиңер жок болгону эле ошо жерде эле тууну алмаштырыш керек, тигини алмаштырыш керек. Эми ар бир биздин Кыргызстан жарандары баарыбыз эле уже мындай уюлдук телефондор менен биз тупой эмеспиз да. Биз билебиз да, эмнеге туу алмашат. Туу алмашат деген бул
туун алмаштырганда, значит, паспорттар алмаштырылат, акчанын банкноттор алмаштырат, правалар алмаштырылат, миттиркелер алмаштырылат, аттестаттар алмаштырылат, эмелер алмаштырылат. Ошону мамлекеттик ошо унаа, регистр, ошолордун баары жасаса жакшы. Жасап, ошо акчасы түшүп, ошол акчадан бюджетке толтурсун. Бул дагы бир бюджетке толтура турган оюңарча бюджетке толтура турган бир мындай эме издеп атасыңар да, мындай ручеек издеп атасыңар да. Ошонун негизинде анан кийин силер деген азыр биз ошону эметсек, айла жок, Кыргызстан, биз силер ошону кабыл алып калсаңар, эртеңки күнү Кыргызстанда эмне деген машина бар. Эртеңки күнү ошол машинелерди номерларды алмаштырыла дейсиңер. Айла жок, барып номерларды алмаштырабыз, жаңы туулар менен. Эртеңки күнү паспорттарыңарды алмаштырыла дейсиңер. Эртеңки күнү паспорттарды алмаштырабыз. Анын баарына деген ким төлөйт? Анын баардыгына карапайым эл төлөйт. Карапайым эл төлөйт. Баягы эле элден сыгып алмай деген эле сөз да. Бул дагы бир эми калппы чынбы билбейм, бирок Акылбек Үсенбекович ошол жактан жакшы айтып атыптыр. Бул азыр могу туун алмаштырабыз, бул дагы бир эме. Бирок бир нерсени унутпагыла, биз баарыбыз кыргызбыз да. Кыргыздарда бизде ушундай бир кичинекей эмебиз бар да, тияктан бийликке же эмелерге жакыныраак болсок, номерлар жасай турган болсо, номерларды алмаш. Номерга обязательно бир какой-то посреднический компания кирет. Ошол эле силерге таандык бир какой-то компания кирет. Ошол деген акчаны ошол жактан жасайт. Паспортко дагы бир компания кирет. Аттестаттарга дагы бир компания кирет. Ошентип атып эле, бирөөнүн чөнтөгүн ойлойбуз дегендей эле ой кетип атат да. Анткени действительно ошондой эле нерсе болот. Мен ошон үчүн дагы бир аз могу жерден мен туу жөнүндө унчукпай эле коеюн дегем, бирок тууну алмаштырыш муну менен мындай да. Смысл эмнеде экенин түшүнбөй койдум да, так эле мындай түшүнбөй атам да, эмнеге алмаштырыш. Бир эле ошол эле ойго эле кетип атат. Мунун аркасы менен карапайым элден баягы эле акча жыйнамай деген сөз. Баягы эле карапайым эл. Эми силер депутаттар, силерди кызыкыңар. Мына Тазабек туура айтты, молодец. Ошо депутаттардын арасынан бир 10 чакты, 20 чакты эле депутаттыңар нормальный, андай башы иштеген депутаттарда калганыңар аман эле болгулачы, аман эле болгула. Башы шакип башыңар болгула. Силер деген мына бүгүнкү күнү Кыргызстанда өтө чоң проблема бул деген ошол эле соттор проблемасы, ошол эле тергөө проблемасы. Баарыбыз эле көрүп атабыз. Азыр кайсы жерде болбосо да ошо тергөө реформасы керек болуп атат, соттор реформасы керек болуп атат. Мына карап көргүлө. Азыр көп эмелер, РОУДылар, ГУДылар, эмелер бар эле бир коммерческий организация болуп калды. Эптеп эле акча чыгарыштын эле акчанын бирөөнүн эмесин эметип эле коллекторский компания болуп калды. Азыр баягыда охрана общественного порядка эме эле эптеп эле ушу иш козготуп эле эметип эле ошонго биз деген туруштук беришибиз керек. Туруштукты эмне менен бере алабыз? Ошол эле жогорку кеңеш депутаттары, эртеңки күнү мыйзамдар чыгарса. Мен деле айтып атам, пожалуйста, мен деле колуман келе турган жардамды мен деле берейин деп атам. Ошол жерде эле мына, например, жакшы бир законопроект бар. Ошол законопроектти баягыдан бери айтып жүрөм. Бүгүнкү күнү убакыт ушундай келди, что биз деген бүт тергөөнү бир единственный эмеге киргизишибиз керек. Единый следственный комитет кылышыбыз керек. ГКМБнын астынан алышыбыз керек. МВДнын астынан алып туруп бир эмеге эметип туруп, ошондой бир прокурорлорду обвинительный акттардын утверждениясын тототуш керек. Ошондо тергөө соттору кичине иштеп калат. Ошондой нерселер менен ойлонбойсуңар, урматтуу депутаттар. Ошондой мындай реформа, ошондой эмелерге жазсаңар, ошондо натиже чыгат. Ошондо кыргыз элин ойлогондой болуп каласыңар. Силер болсо олтуруп алып эле туун алмаштырыш керек, сагат 1 сагатка кечирээк кылыш керек, 1 сагатка. Эми ал сагатка кечирээк кылыш, көбүрөөк кылыш эмне, андан эмне пайда? Туун алмаштыргандан эмне пайда? Элге эчтеке пайда жок. Эртеңки күнү ККМди киргизип атасыңар. ККМ туура нерсе. Бирок ККМге киргизиш үчүн бул деген абдан мындайча айтканда ыңгайлуу шарттар түзүп берип туруп, анан кийин гана кириш керек.
Ошон үчүн урматтуу достор, мен ойлойм бүгүнкү күнү ошо баарыңарды Кыргызстанда азыр ошо ККМге чыгып аткан митингдерге чыгып аткан Кыргызстан боюнча мына 2-3 күндөн бери карап атабыз. Базардагылар силерде мындай өзүңөр ачууңарга алдырбагыла, ачууңарга алдырбай, мындай провокациялар алдырбай, анан кийин тетип үчүнчү күчтөрбү, төртүнчү күчтөр деп атат. Ошолордун сөзүнө кирип калбай, мындай тынччылык, аманчылык жол менен акырын жүрөлү. Бирок момундай азыр бүгүнкү күнү момундай уюлдук телефондорубуз бар. Ар бирөөбүздө прямой эфирлер, Instagram, TikTok бүт жерлерде эметип атсак, бүт барыбыз эле ошондой обращенияларды кылып туралы. ККМди азыр токтотуп туралы деп. Туу боюнча туунда токтоткула, андай оюнуңарды, андай жомооңарды токтоткула деп анда айталы. Ошон үчүн урматтуу Facebook колдонуучулар, мага түшүп аткан суроолор боюнча жооп берген аракетим кылдым. Ошон үчүн баардыгыңарга жакшы эс алгыла, суббота воскресенье баарыңарга жакшылык каалайм. Аман болуңуздар, Кыргызстаныбызда тынчтык, аманчылык болсун. Алга Кыргызстан.